Мамлекеттик органдардын ар бири бул жекеле аскер кызматкерлери же күч структуралары эмес, бардык мамлекеттик органдар. Бул айыл өкмөттөн башка райондук, облустук, шаардык жана министрликтердин бардык кызматкерлери берилгендик менен мамлекеттик кызмат кылыш керек. Кимдир бирөө мамлекетке берилгендик менен кызмат кылбастан мурдагыдай болуп туура эмес иштерди жасайм дей турган болсо, анда мыйзам чегинде баары жазаланат. Тартип болот мамлекетте. Мамлекетте бардак болбойт мындан ары. Жанагыдай уурдамай, мамлекеттин бюджетин уурдап алмай, жерин басып алмай, тартып алмай дегендер болбойт. Мен силерге бир мисал айтып коеюн, баткендиктерге бул жакыныраак болсо керек. Биз ошо үй курабызда мындан 2 ай алдын мен чогулуш өткүзүп ушул жерде айтканымда баары чыгып айтты, мына жетекчилер отурушат. Үй курганга бизге жер жок деди. Кандай жер жок? Жер жок, биз бербейбиз, жер жок деди. Анан изилдей баштасак, жер бар эле экен. Кээ бир адамдар 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 10 гектар жерлерди басып алышты. Ошондой мезгилде жөнөкөй адамдарга болсо 4 сотук жер жетпейт. 5 сотук жер жетпейт. Мындай социалдык теңсиздик мындан ары болбойт. Мамлекетибизде бардыгы жөнөкөй адамдар үчүн жасалат. Жөнөкөй адамдардын жыргалчылыгы үчүн иштейбиз жана камсыз кылабыз. Бул биздин президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Президент тарапынан таап коебуз. Дагы бир жолу мага эми доклад жазып берди, доклад карабай эле сизге сүйлөп койдум.